Салам достор, дагы бир жолу сабакка кош келипсиздер. Бүгүн өткөндөгү сабагыбызды улантабыз. Көрүнүп атабы экран, плюстап коебуз. Көрүнүп болуш керек. Ооба, рахмат. Эсен мырза. Рахмат. Эсреже, хөрмөт, рахмат барыңыздарга. JavaScript'теги өткөндө калган темаларыбызды улантабыз. Бүгүн switch case, логикалык операциялар жана массивдер деген тема менен улантабыз. Уже булар кадимкидей жана программалоо тилинин сабактары да. Ошон үчүн логикалык операциялар аткарылат, кадимкидей буйруктар аткарылат, жөн эле тег эмес да буларчы. Ошон үчүн мындай жакшылап көңүл буруп, кайра практика кылып окусак эле, албетте бул жакта алып кетсек болот. Түшүндүрмөдө бүгүн төмөнкү темаларды окуйбуз дейт. Switch case конструкциясы, switch case кандай болуп түзүлөт, анын конструкциясы кандай, ал эмне иштерди аткарат, ошону карайбыз. Логикалык операторлорду карайбыз. Анан арифметикалык дайындоо операторлору дейт, ошону карайбыз. Анан массивдер. Массивдер дагы абдан кызык. Анан программалоодо мындай өтө көп кездешкен, көп карала турган темалардан жакшы өздөштүрсөк, бул иште абдан пайдасы тиет. Switch case, switch конструкциясы бир эле учурда бир нече if'тин ордун ээлейт дейт да. Мурунку сабактарда эстеген болсоңуздар, if, анан if else деген нерселерди сөз кылдык эле. Бул бир эле учурда бир нече вариантты салыштыруу үчүн визуалдуу жолду камсыз кылат дейт. То есть улам if else ага кир, анан андан чык, анан кайра кийинки if else'ке кир деп мындай бир канча if программасын кайталап жазып отурбай, бул жерде ошол switch деген switch өзү эле эмес, негизи switch case деп экөө чогуу колдонулат. Ошону менен if'тердин жолун кыскарта турган бир программа. Анда биз башынан баштайлы. Аны не кылабыз? Практикалык түрдө көрүп улантып кете беребиз. Бул биздин lesson номер 6-быз. Мында болсо, мен switch деп тура берейин. Bunun içinde de bir kança nерселер бар, бирок бизге билинип туруш үчүн switch деп кое берейин. Биздин HTML файлыбыз болот, жана ошондой эле script.js деген, I'm sorry, жакка аттап кетти, муну болсо rename деп туруп script.js деп алабыз. Мынакей биздин JavaScript файлыбыз бар. Могул издеп калган турбайбы. Index файлыбызды түзүп алабыз, HTML файлыбызды. JavaScript switch case деп коелу. Пока биздин темабыз ушундай болсун деп атам. Жөн гана визуалдык бизге көрүнүп туруш үчүн эле. Бул биздин адатка айланып калган гана жөн гана темабыз. Кооздоп алсаңар болот, ар кандай кылып алсаңар болот. Эми биз ошол switch'ибизди кандай кылып коебуз, ошону көрөлү. Бул ушундай учурларда бизге көбүрөөк пайдасы тиет да.
bir variable сактап алдык. Let бул language, ошол мисалы браузерге киргенде же болбосо кандайдыр бир сайтка бир жерге киргенде, мисалы ошол жердин тилин автоматтык түрдө аныктоо ушундай учурларда бизге дагы көбүрөөк мындай жардамын тийгизет да. Мисалы кыргыз тили, орус тили деп, анан англис тили деп жазып алалы. Немис тили дейт бул жерде. Биз кыргызча немис тили деп эле, анан же болбосо бул жерге мындай тилдин тил аныкталган эмес деп коелу. Азыр бул жерде көрөбүз. Мисалы могул үчөөнү биринчи алып туруп карап туралы. Variable'да кыргыз тили берилген. Азыр switch деген буйрукту жазгандан кийин ага биздин ошол variable'ды language дегенди салып, анын ичинде ошол case бул өтө маанилүү. Ушул аркылуу гана аныктайт. Бул case болбосо муну аныктай албайт. Ушул кейстин ичинде эмне берилгенин сурасак, console log'то мунун дагы баардыгын кыскартып туралы. Console log'то сурай турган болсок, бул кыргыз тили деп могул кейди кыргыз тили деп чыгарып берет да. Ки уайда кыргыз дегенден немеси да кыргыз тилинин кыскартылып берилиши. Бул ушул жерден бул тапкандан кийин, могул console log дегенден кийин бул жерде эмне берилген болсо, ошону чыгарып берет. Могул case бул жерде могул variable'га эмне сохранить этилгенин, эмне дайындалганын тапса, ушул жерден тапкандан кийин break деп, сөзсүз break берилиши керек. Бул бирөө эле болгон учурда бул деле көп маанилүү эмес. Бул деле көп маанилүү эмес азыр. Так, муну бул жактан көрөлү. Мынакей консолдон карайбыз. Консолдон карай турган болсок, бизде азыр так сөзсүз брейкти бериш керек болуп калды. Мынакей кечиресиңер, эмне болду? Унутпашыбыз керек. Бизге JavaScript'ке эмнеле HTML'ыбызга скрипт уланбай калды. Скрипт уланбай калды. Сөзсүз уланыш керек, антпесе таппай калат. Script.js. Эми көрөбүз. Так, кыргыз тили деп чыкты. Азыр бул жерде биздин могул break бул бирөө эле болгон учурда. Негизи эми бул мындай учурларда if менен else менен берип кое беребиз да, бул көп деле проблема эмес. Бирок бизде карасаңыздар, могул бир канча тил бар экенин аныкташ үчүн ошол учурда бизге ошол switch кейстин жардамы жакшыраак тиет. Эми ушул эле жерден дагы бир кейс коюп туруп ru десек, бул жакта кыргыз тили, орус тили деп экөө тең чыгып калды. Бул кадимкидей эле чыгып кетип атат да. Ушул жерде могу break деген, эгерде могул жерде variable'га берилген, дайындалган нерсени тапкан болсо, анда ошол жерден токтот дегенди билдирет да. Орус тили деп чыкты. Бул жерден кыргыз дегенди тапкан жок, дароо эле орус тилине аттап өтүп кетти да. Ушул жерде мисалы экөө берилип турат, бирок бул жерде кыргыз тили берилген. Мындай болгон учурда орус тилин кошуп чыгарып атат да. Кыргыз тилди тапты, бирок бул жерде сайт кыргыз тилинде же болбосо сиз кыргыз тилине кош келдиңиз деген жок да. Аттап эле буга да өтүп кетип атат. Мына ошол жерден бул операцияны токтотуу үчүн могул
break деген колдонулат. Азыр карасак, мына орус тили чыкпайт. Орус тили чыкпайт. Ушул учурларда брейктин пайдасы көбүрөөк тиет. Бул жакты карасак, андан кийин мисалы бул кайсыга кирген болсо деле, мисалы English'ке кирсе, англис тили деп эле чыгарылат да. Сиздин сайт англис тилинде башкарылып атат дегендейчи. Мынакей ушундай маселелерде көбүрөөк жардамы тиет мунун. Ушул switch case колдонгонубуз дагы ыңгайлуураак. Монун бардыгын ар бирине if, анан else, if, else деп ар бирине жазып, ар бирин таанытып отурбай, бир эле switchtин ичине кейстерди белгилеп туруп, андан кийин сиздин мисалы колдонуучуңуз сайтка киргенде ал кайсыл тилди тандаган болсо, же болбосо мындай эч кандай тил жок эле кирип кетсе, анда бизде мындай тил аныкталган эмес дейт. Бизде мындай тил аныкталган эмес. Мынакей. Бул жагын бир аз чоңойтуп алалы. Так, ошондой дейт достор, switch case ушундай экен. Андан кийин логикалык операторлор деген берилген. Бул жерде биринчи логикалык оператор бул жана. Кадимки эле жанагы англис тилиндеги and дегени. And. Кадимки эле and. Муну switch case деп сактап коебуз. Бул кадимки эле орусча и дейбиз го. Англисче and. Ушул логикалык оператор бар. Бул логикалык and оператору эки оперант тең true болгондо гана true кайтарат. Эгерде бир же эки оперант false болсо, анда оператор false кайтарат. То есть бул жана деп атпайбы, бул дагы бул же бул. Бул жана бул экөөнүн бирөөсү туура болгондо туура кайтарам деп атат да. Так, муну көрөбүз. Мол жерлерин. Бул Мирлан агай өтүп аткан сабакта жазылган, бул жанагы банктагы кредит берүүчү бөлүмдүн мисалы даяр. Азыр билесиздер да, көбүнчө деле мисалы онлайн эле кредит берип калышпадыбы? Мына ошондой нерсени жазып атканыңызды элестетиңиз. Сиздин сайттан кирип туруп эле онлайн кредит алганда, кредит алуучунун байлыгынын, то есть айлыгынын деңгээли дегендей азбы көппү, же болбосо анын кредит алган историясы, тарыхы кандай? Убагында төлөп жүргөнбү, төлөбөй жүргөнбү? Мына ушундай учурларда бул кандай иштейт? Мисалы, анын false экен, айлык кирешеси төмөн. То есть биз белгилеген суммадан, мисалы, кредит берүү үчүн канча сумманы белгилеген болсок, андан төмөн болгондо false деп берип атабыз. Белгилүү бир сумма жазылганда мынчадан жогору болуш керек деп. Бирок анын мындай кредит төлөгөн историясы таза экен, мындай убагында жакшы төлөп жүргөн экен. Ушуга if деп туруп, high income деп туруп эле анан жана бул деп экөөнү берген учурда азыр бизге бул биз сизге кредит берүүгө даярбыз дедик. Андан кийин эмне дейбиз? Кечиресиз. Биз азыркы учурда кредит бербей жатабыз деп койсок болот да. Мындай да сылыгыраак болсун деген мааниде. Эми бул жактан карасаңыз, мынакей кечиресиз, биз азыркы учурда кредит бербей жатабыз деп чыгып атат да. Эмнеге? Анткени мол функциянын, логикалык операциянын милдети жана да. Бул жана бул экөөнү тең караш керек бул. Эгерде бул жерде true болсо, экөө тең true болсо, анда эмне дейт? Биз сизге кредит берүүгө даярбыз дейт. Айлыгы да жакшы, анан кредитти төлөп жүргөнү да жакшы. Бирок бул жагы false болсо эмне болот?
бул жагы false болсо көрдүңүзбү, кечиресиз дейт да. Биринчисин текшерди, бул туура, жакшы эле экен, беребиз деди. Буга беребиз деп аткан. Бирок экинчисин текшергенде жана деп келгенде бул уже эмне болуп калды? Жок дейт да. Бул акчасы бар экен, айлыгы жакшы экен, бирок мунун өзүндө косяк бар экен да. Төлөбөйт экен да. Айлыгы жакшы болсо деле бул убагында төлөбөй коюшу мүмкүн. Же болбосо качып кетиши мүмкүн. Мурда качып кеткен, историясы жакшы эмес. Демек, ушул могул логикалык оператор могул эки амперсанд, бул эмне дегенди билдирет экен? Экөөнү тең деген, бул жана бул. Экөөнү тең текшерип, анан дейт да. Андан кийин бул жерде дагы бирөө бар, Ж дегени. Жананын жанына эле кошуп коелу. Ж дегени бар. Бул кандай иштейт? Бул могул жана оператору сыяктуу эле эки оперант менен иштейт. Эгерде бир же эки оперант true болсо, туура болсо, анда оператор true кайтарат. Эми түшүнүктүү эле да. Ж деген сөз да, экөөнүн бирөөсүн аткарам деп атат да. Моунун ордуна муну коебуз. Бул могу enter'дын үстүндө shift менен чогуу басыш керек. Ошондо иштейт. Эми бул мындай шарт ушундай болуп калды деп коюңуз. Бул туура. Бул ушундай учурларда кредиттебей эмне десек болот? Кандай мисал менен берсек экен? Сизге үй берүүгө деп коелучу, балким эми кичине мындай жеңил эме менен. Биз сизге үй берүүгө даярбыз. Эгерде байлыгы жетиштүү болсо, Ж деген нерсе да бул. Бул же бул. Так, кандай десем, мисалы, сиз балаңызга мисалы машинаңызды берип турайын деп атасыз, же болбосо досуңузга берип турайын деп атасыз машинаңызды. Ал мисалы айыл жеринде же бир мындай талаада бир жерде айдап атасыз, анан сиз ага ишене турган эки нерсе бар да. Ал же машина айдай алыш керек, же анын правасы болуш керек. Ушул эки шарттын биринде сиз ага ишенесиз да. Ошондой учурда сиз экөөнү тең эле эмне кыла аласыз ага? Үй курбай калганбыз деп коеюн, курбай калганбыз. Так, ошол сыяктуу эле мынакей мунун бирөөсү гана иштегенде бул биз сизге үй беребиз дей берет. То есть сиздин акчаңыз жетсе, же болбосо ошол кредит историяңыз таза болсо эле экөөнүн бирөөсүндө эле бул бере берет. Так, бирөө true болду, карайбыз. Биз сизге үй берүүгө даярбыз дейт бул жакта. Так, дагы мындай чоңойтуп алалы. Дагы чоңойтуп алалы. Мынакей биз сизге үй берүүгө даярбыз. Анткени сиздики бирөө эле туура. Так, бул жагы false болсо. Бул жагы false, бул жагы true болсо. True. Ушунда деле, анда деле муну кайтарат. Биз сизге үй берүүгө даярбыз деп атат. Анткени бул Ж дегенди билдирет да. Бул же бул экөөнүн бирөө. Муну текшерди. Так, айлыгы аз экен, бербей эле турайын деген. Бирок караса бул айлыгы аз болсо дагы ал бир жерлерден таап бир нерсе кылып төлөйт экен да, иши кылсачы. Анда биз сизге үй берүүгө даярбыз дейт да. Бере берет экен да. Эгерде экөө тең false болсо, анда кечиресиз, биз азыркы учурда үй курбай калганбыз деп коет да. Мындай сизге бере албайбыз, сиздин акчаңыз жетпейт экен дебей, мындай жеңил желпи алдап коюп атат да. Кечиресиз, биз азыркы учурда үй курбай калдык эле, курсак точно беребиз деп. Так. Бул ошол Ж оператору. Андан кийинкиси жок деген. Ушул бир аз мындай татаал. Эми балким сиздерге жеңил болушу мүмкүн, мен бир аз кыйналгам. Мурунку эки оператордон бул айырмаланат. Not деген, жок деген оператор. Бул могул илеп белгиси менен белгиленет.
bir операндтын алдында, операндтын сол жагында жайгаштырылат. Бул анын операндын логикалык маанисин өзгөртөт. Эгер операнд true болсо, операнд true маанини берген болсо, анда операторду колдонгондон кийин операнд false'га кайтарылып кетет. Эгерде операнд false болсо, анда операндты колдонгондон кийин аны true'га айлантат. Так, көрөлү бул кандай иштейт. Муну дагы азыр немеге алып салалы. Так, буга чейин могул жок дегенин дагы көчүрүп келип коюп коелу. Бул жакшы вариант болду. Бул жок деген логикалык операция. Так, могул жерин өзгөртүп ала берели. Мисалы, машинаң барбы? Машинаң барбы деген суроо келген. False. Машинасы жок экен. Бирок биздин могул жок деген операнд колдонулган болсо, бул жакты карасак, true берип атат. Машинаң барбы деген бул жок деп жооп берген, бул бар дегенди жооп берип атат. Эгерде бул жерде true болсо, бул беркилерден оңой, анда бул жака false кайтара берет. Анткени мунун ушул милдети жок дегенди. Кээде ушундай кыргыз тилинде да ушул сыяктуу суроолор кездешип калат. Мисалы, тескери сурайт да. Сен барган эмессиңби? Баргансыңбы деген сыяктуу. Барган деп туруп эмессиңби дегендей сурайт да. Мына ошол эмес, жок дегенге алып барат да. Машинаң барбы? True деп турат, бул жакта жок деп атат. Ооба, карама каршы маанини чыгарат. Карама каршы маанини чыгарат. Дал ошондой, достор. Андан кийинки логикалык операторлордун логикалык эмес баалуулуктар менен иштөө өзгөчөлүктөрү дейт. Ушул дагы аябай кызык. Муну да көрөлү. True false'тор менен логикалык операторлордун иштегенин көрөбүз. Бул жерде могул J деген операторду көрүп атканда бул абдан дагы түшүнүктүү болот. Бул J болгон үчүн азыр могул биринчисинде true чыгарып берет. Анткени муну текшерет, андан кийин true бар, true'ну чыгарат. Бул жерде кандайдыр бир string бар. Мирлан агай өзүнүн атын жазыптыр. Турат деп жазып койгон болсок, бул жерде дагы бул J деген оператор да тураны, то есть тура менен катаны салыштырганда бирөөнү чыгарып бериш керек болчу. То есть бул дайыма тураны чыгарып берет. Бул жерде дагы бирди чыгарат. То есть тура деген сөз, бул дагы могул жерде дагы true чыгат. Так, бул жерде дагы true чыгат. Бул жерде дагы true чыгат. Үчөөндө тең true чыгат. Бул жердечи? Бул жерде дагы true чыгат. Так, бул жерде, эми ушул жерде карасаңыз, эки string келип атат. Бул J деген нерсе болгон үчүн бул жерде биринчи Мирлан дегенди чыгарат. Мирланды чыгарат. Бул жакта дагы Мирланды чыгарат. Бул жакта болсо, ушул жери кызык эми. Ушул жерде бул бир дегенди чыгарып берет. Бир дегенди чыгарат. Анткени 0 бул false, андан кийин 1 true, бул бирди чыгарат, уже бул hello'го өтпөйт. Эгерде 0 жок болсо, анда 1 менен hello'ну салыштырып туруп, бул жерден бирди чыгарып бермек. Могул жерде Мирлан деп койдум, бул жерде hello дегенди чыгарат. Hello. Анткени hello деген дагы бул бар. Так, текшерип көрөлү эми. Чын эле ошондой чыгарды. Мынакей. True, турат, 1, true, Мирлан, hello, 1. Бул жерде вообще мындай false чыгарган жок да. Азыр эми ушул жерде бир кызык нерсе бар. Мисалы, могул
Мирлан дегенде алып сала турган болсок, мына Мирлан true'дан кийин эстеп калган 1, 2, 3, 4, 5-де турган. 5-де турган Мирлан деген ордуна так 1, 2, 3, 4, 5 hello чыгып калды. Анткени бул жерде биринчиде Мирлан деген жазуу бар болчу, бул жагында hello деген бар болчу. Вообще эле жок болсо эмне чыгарат? Так, 0 жазып көрсөк, бул 0 чыгарат. 0 дагы жок болсо, жок, пустой чыгат. Бул false да. Уже пустой деген false чыгат. Бул жерде демек hello бар, hello'ну чыгарып атат. False'ту чыгарбайт, жокту чыгарбайт. Бирок бул жерде Мирлан деген жазуу бар болгон үчүн биринчи чыгарды, ошону чыгарып сала берет. Эми false деген эмнелер? False. Ушундай жазылабы? False'тор эмне? Бул биринчи өзү, false деген жазуу өзү. Андан кийин 0 false болуп эсептелет. Так, могул жерде берилген булар. Мынакей false values дегендер undefined, null, 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 ушулар мынакей булар false'ту берет. Мына ушулар false'ту берет. Ушулардын бардыгы false values дегендер undefined болсо, жок болсо бере албайт, null болсо бере албайт. 0'ду берип койсоң, 0'дун өзүн берип койсоң, бул бере албайт. Бирок 0 тырмакчанын ичинде болсо, анда 0'ду берет, достор. 0'ду берет. Анткени тырмакчанын ичинде string 0, бул string болуп калат да. Ошон үчүн аны бере алат. Бул жерде жөн 0'ду бере албайт. False деген өзү дагы false. Могул жөн эле тырмакчанын ичи бош болсо string, бул дагы false. Анан none деген дагы false. Not a number деген дагы false. Калган нерселер false болбогондун бардыгы true болуп саналат. False болбогон нерселердин бардыгы true болуп саналат, достор. Ошону эстеп калсак бул жакшы болот. Так. Андан кийинки биз карай турган маселе, так, мисал бар экен. Ушул мисалды агай аябай жакшы түшүндүрүп бериптир. Мисалы деп атканда, сиз магазинде кандайдыр бир буюм сатасыз, бир канча түстөгү буюмдар бар. Мисалы да, мебельный салон деп коелу. Сиз ал жерден мындай магазиндин эмблемасы, логосу катары же өзүңө жаккан цвет көп түстөгү мебелдерди көбүрөөк сатасың. Анан юзер келди, бирин тандады. Мисалы ал кызыл тандады. Кызыл жактырат экен. Ошондой учурда мына product color деп туруп, анан бул жерде берип атасың. Юзердин колору же болбосо default color. Default color blue. Сиздин магазиндин өзүнүн негизги түсү. Ал тандабаса, ал эч кандай түс тандабаса, бул жерде юзердин колору бош кетсе, анда сиз бул жерге blue'ну чыгарып, көк стулдардын баарын бере бересиз. Ал анткени сизге жагат, сиз ошондой көп чыгаргансыз, сиздин фирманын цветин чагылдырат. Любой жерден көк стулду көрсө, бул сиздин магазиндики экенин билет да. Ошон үчүн юзер эч кандай нерсе тандабаса, мынакей default color blue кете берет. Мынакей console log'да product color дегенди чакырасыз, бул blue'ну берет, алып кете берет. Эгерде бул жерде юзер кандайдыр бир түстү тандаган болсо, анда ошол чыгат. Black'ти тандаса black чыгат, red тандаса red чыгат. Анткени биринчиде турган ошол юзердин колору бул маанилүү. Бул J деген оператор ошол биринчи ошону карайт да. Ал жогоруда туруш керек. Эгерде сиз моуну default colorду бул жакка берип, андан кийин юзердин колорун бере турган болсоңуз, анда туура кылбайсыз да.
бул дайыма эле blue чыга берет. Бул дайыма эле blue'ну чакыра берет. Анткени сиз бул жерде J дегенде биринчини карайт, экинчиси уже жарабайт. Эмне сен могул жака эмне балекет тандасаң деле, миллион түстү жазып койсоң деле бул жака blue чыгып тура берет. Анткени ал бир гана могул J'де биринчини карап туруп, уже операцияны бул жерден токтотуп салат. Ошон үчүн биз биринчи кезекте user'дин колорун беребиз, андан кийин default колорду беребиз да. Ушуну аябай жакшы мисал болуптур. Андан кийин биздин кийинки маселебиз дайындоо операторлору дейт. Кадимки эле негизи математикалык операторлорду бул жерде дайындоо дегенде ушул эле ордунан эле жаңы объявление кылып алуу да. Мисалы бул жерде так тигил жакка өтүп алалы, ошондо жакшы түшүнүктүү болот. Аны белгилегенбиз. А деген переменныйыбызда биз 2 деген өзгөчөлүктү буга жарыялаганбыз. Бул аны тааныйт. Андан кийин Б'га болсо hello деп жазганбыз да. Эми биз console log'то муну жөн толук операция кылып байланыштыра турган болсок, муну кандай кылып иштемекпиз? А анан плюс Б десек, бул эмне кылып бермек бизге? Мындай кылып 2 hello деп бербек да. Бирок ошону дароо эле мунун ордунун өзгөртүп алыш үчүн могул барабар менен плюсту берсек, бул дароо эле математикалык операцияны аткарып, жаңы бир дайындоо жасап баштайт да. Карасаңыз 5 кылып бул жерде могул hello'нун ордуна 3'тү өзү дайындап алды. Ага дароо кошуп туруп, аны математикалык операция менен 5 кылып чыгарып берип койду да. Эми азыркыдай эле могул Ага Б'ны кошкондой эле маселе. Бул жагында string болгон үчүн B'га world деп. Биз азыр могул B'ны чакырып атабыз. Ага дароо эле плюс world деген кошуп ала турган болсок, мына hello world деп чыгарып берип атат да. Жаңы нерсени дайындап, дароо эле чыгарып берүүнүн жолу ушундай болуп атат. Же болбосо биз муну кандай кылмакпыз? Биринчи B'ны чакырмакпыз. Андан кийин кайрадан мындай кылып, анан так жок. Бул жакка дагы бир нерсе кошуп, анан world дегенди жазып, андан кийин анан console log кылып, так бул жерден могул жерден консолду чакырбай турат. Андан кийин анан бул жакка B плюс С кылып анан чакырсак, ошондо биздики бул чыкмак да. Бул бир аз мындай болуп hello world деп узун чыгып атпайбы? Ушуну эле биз бул жакта эмне кылып атабыз? Кыскача иштеп атабыз да. Дагы мындай жеңил бир жолу менен. World десек, мына ушуну дагы чакырып берип атат. Hello world болуп, моуну дагы кошуп кетти. Мунун кереги жок. Ушундай эле бизге жетиштүү болот. Hello world деп. World болуп калды, эмне болуп калды? Hello world. Так. Андан кийин бул баягы эле математикалык операциялар сыяктуу эле кете берет. Алуунун тапшырмасы деле дал ошондой. Эгерде бул жерде могул жерде алууну берсек, бул алуу тапшырмасын аткарат. Hello, биз муну карап атабыз. Hello world'дан эмес, биринчисин карап атабыз. Алууну
бул жерде 2ден алган үчүн минус 1ди чыгарып атат. 10дон 3 алат, 7. Дал эле ошондой көбөйтүүнү да аткара алат бул. Дароо эле 30 кылып коет. Бөлүүнү да аткара алат. Кадимкидей эле баягы математикалык операциялардын эмнелери болгон болсо, мына ошолордун бардыгы бул жерде толугу менен кездешет. Көбөйтүү, бөлүү тапшырмасы бар, модуль бар кадимкидей эле. Бөлгөндө канча калдык кылат. Булар боюнча дагы мынакей web JavaScript могул жерде ссылкада developer деген сайтта агай толугу менен немелерин таап коюптур. Буларды карасак жакшы болот. Математикалык дайындоо операторлору, андан кийин массивтер. Так, массивтерди жарыялоонун 2 жолу бар. Массив деген эмне? Массив бул биздин бирдей мааниге ээ болгон, же болбосо сайтыбызда мындай бирдей колдонулган көп нерселердин тизмеси. Array деп коет. Let муну алып алалы. New array деп туруп берсек болот. Мындай кылып мунун ичинде жарыяласак дагы болот. Бирок бул көбүнчө негизи билбейм, мен деле ушуну кийин эле уктум. Бирок бардык эле программалоо тилдеринде array'ди, массивди бергенде көбүнчө могул ушул чарчы кашаанын ичинде ушундай кылып берилет. Мону ушундай кылып берсе дагы болот экен, бирок мындай кылып берип колдонгонун мен мындай лично көргөн эмесмин. Андан кийин бул жерде мисалы турат, андан кийин андан кийин канат дегендей кылып, эрим дегендей иши кылып тизме берилди. Кандайдыр бир көптүк берилди да. Мына ушул чарчы кашаанын ичинде берилет. Эми биз консолдо муну чакыра турган болсок, мисалы array дегенди чакыра турган болсок, бул ушунун бардыгы келип берет мынакей. Массив экенин билдирген мындай кашаанын ичинде жазылып 4 нерсе бар. Мунун ичинде булар деп ар бирин үтүр менен мындай бир тырмакча менен чыгарып берет. Анын ичинде мындай кылып берет. Кайра мындай тизме менен. Анан массивдин бир өзгөчөлүгү достор, дайыма массив санаганда 0дон баштайт. Бул 1ден баштабайт. Бул жерде 4 бар деп атат, бирок массив индекси менен карай турган болсок, анда бул 3гө чейинки индексте болуп калат да. Биз 4 нерсе бердик эле деп мунун 4-үнчү индексин чакыра турган болсок, анда бизге undefined деген келет да. Ошол нерсеге маани беришибиз керек болот. Так, бул жерде дагы бир нерсе берилген кызык. Аны көрсөк болот. Массив дайыма эле ушул эле нерселерден туруш керек деген нерсе жок. Бул mixed array деп бериптир агай. Мынакей hello деген string бар, анын ичинде мындай нерсе бар, integer, андан кийин мындай логикалык boolean бар, true, false деген, бул деле кете берет, world деле кете берет. Муну чакыра турган болсок, бул деле так. Муну окей. Чакырбай калып турбуз. Console log'то mixed array дегенди чакыра турган болсок, так, могул users дегенди алып салалы. Бул юзерлерибиз тиякта жүрөт. Мынакей. Мындай болуп, бул деле келе берет. Бардыгын тең чакыра берет. Бирок эми лист кылганда көбүнчө биз мындай массив кылганда бирдей нерселерди бир жерге жыйнаганга аракет кылабыз да.
Мисалы могул жердеги ошол үчүн туура берилген да, мисалы могул users деген ошон үчүн туура берилген да. Мисалы юзерлер ошонун ичине берилет. Андан кийин мисалы телефон номерлери, сиз сайтыңызда кирип аткан адамдарды бир жерге жыйнаганда, мисалы let балким фон деп туруп, анан мунун ичинде жыйнашыңыз мүмкүн да. Буларды кандай string катары жыйнашыңыз мүмкүн. Мисалы 777, анан 100, 200 деген бир номер болсун. Андан кийин 777, 200, 300 деген бир номер болсун дегендей. Кийин муну чакырганда фон деп муну да чакыра турган болсоңуз, муну дагы алып келип бере берет да, мындай кылып. Кааласаңыз телефон номерлерди бул string катары сакташыңыз мүмкүн. String катары. Бул сизге талап кылынган тапшырмага жараша болот да. Анан негизи JavaScript'тин ошо бир артыкчылыгы бул жанагы динамикалык тил болгондугу. Балким кемчилик, балким артыкчылык жок. JavaScript ошол динамикалык тил. Буларды мисалы integer катары дагы, string катары дагы ала бергендигинде да, мына string катары дагы кайра мындай кылып ала берет. Номерлерди берсеңиз дагы ала берет. Эми мүмкүн болушунча ошол массивтерди жыйнаганда аларды мындай түрүнө жараша бирдей жерге жыйнаган бул жакшыраак. Мондай mix array кылып жыйнаган бул көп жакшы болуп эсептелбейт. Эми так, могул экөөнү алып туралы, монун кереги жок. Так, мону деле алып турат окшойбуз. Бизге могул array деген керек. Анткени массивдин узундугун билүү үчүн айрым ошол массив менен иштөөдөгү мындай айрым артыкчылыктар бар. Мына ошолорду карай келсек, массивдин узундугун билүүдө length дегенди колдонобуз. Length. Канча нерсе бар экенин билүү үчүн, кээде билбей калабыз да, өтө көп нерсе болуп калат. Мына ошондо уже точканы басканда эле могул жакта чыгып атат. Эмнелер бар болгон болсо, length дегенди колдонсок, мынакей 4 нерсе бар деп чыгарып берди. Length'тин ордунда дагы башка нерселер бар. Pop деген, push деген бар. Мына ушулардын бардыгын азыр катары менен карайлы. Андан кийин массивдин элементтерин чакырууда же болбосо бери алууда анын индекси аркылуу алсак болот. Аны кандай алабыз? Бул жерде чектен мурда кайра эле ошол массивдин өзүнүн чарчы кашасын колдонуп, мисалы бизде азыр 4 нерсе бар, бирок ал 0дон баштап санайт деген биз индекс менен алганда. Мисалы 2 десек, бул бизге канатты алып берет. Мынакей бизге канатты алып берди. Эгерде 2 же 3 десекчи, бул кандай колдонулат экен? Мээримди алып берди. Анда могул 3-үчүсүн эле көрүп калды. Так, мону эле көрдү. Экөөнү бирдей учурда көргөн жок. Муну көрсөтүш үчүн биз жаңылбасам бул жакта дагы бир нерсе ачак болушубуз керек эле. Так, жок, бул дагы эмес экен. Кыскасы ошол неме менен алууда, индекс аркылуу чакырууда биз ушул чарчы кашаны анын ичинде индексти колдонобуз. Массивдин элементтин индекс аркылуу алмаштырууда. Эгерде биз ал жердеги массивдин ичиндеги кандайдыр бир элементте, могул экинчи элементти 0, 1, 2. Бизде 2де канат бар. Ошонун ордун алмаштыра турган болсок, анда кандай кылабыз? Array дегенди беребиз. Мисалы 2,
Мунун ордуна, канаттын ордуна уланды жазгыбыз келип атат да биз. Канаттын ордуна уланды жазгыбыз келип атат. Мына ушундай да, ушундай кылып берсек. Так, азыр кайрадан биз ушуну чакырабыз. Ошондо бул канаттын ордуна улан болуп келет. Мынакей биринчи канат болчу, андан кийин ал уланга алмаштырылып калды. То есть бизде могул жерде сакталган массивдин ичиндеги канаттын ордун эми улан ээлеп калды да. Мына ушундай учурларда муну алмаштырууда мынакей ошол эле массивдин индекси аркылуу аны алмаштыра алат экенбиз. Так, массивке жаңы элементти, жаңы то есть индекс аркылуу кошууда азыркыдай эле кылып кошуп кете беребиз. Мисалы, могул жерге биз канаттын ордуна кошпой, мисалы, 4-чү индекс катары уланды кошкубуз келип атат. Анан муну чакырабыз кайра. Мынакей азыр бизде Турат, Мурат, Канат, Мээрим, Улан болуп уже бул жердеги могул массивдин ичинде жок, бирок бизге тизмеге уже кошулуп чыгып калды. Мынакей карасаңыздар, уже чыгып калды. Бул ошол немеси аркылуу, индекс аркылуу кошуу үчүн колдонулган нерсе, ушинтип кошулат. Бирок бул аябай мындай туура эмес, индекс аркылуу кошо албайсыз. Анткени сиздин сайтыңызга мисалы бүгүн 1000 адам катталды. 1000 адамдын 200'ü кайра өзүн удалить этип чыгып кетти, сайтыңыз жакпай калды. 800'ü калды. Сиз 1000 деп билесиз. Анан 1001-нчи кылып каттап саласыз. Мисалы, бул жерден чакан экен, могул 4 адам бар. Анан сиз 10 адам киргенде 6 чыгып кеткенде 11-нчиси кылып туруп уланды кошуп атсаңыз, бул момундай болуп чыгып калат да. Мына 12 нерсе бар депчи. Бирок эмти X7 дейт да, бул жерде ошо 12 адам бар, бирок анын 7си бош деп ушинтип кошуп атат да. Бул бир аз туура болуп эсептелбейт. Анда туурасы кандай? Туурасын көрөбүз азыр. Так, индекс менен кошуу эмес. Бул ошол массивдердин ыкмалары, методдору бар. Ошол методдор аркылуу көрсөк болот. Мына бул массивдин эң аягына элемент кошууну же болбосо могул башына элемент кошууну көрсөк болот. Мисалы, unshift деген бар. Муну дагы өчүрүп салалы. Бул жерде array деп туруп, чекит берип, unshift десек, мына ушул аркылуу кошсок болот. Unshift аркылуу кошсок болот. Бул кашанын ичине кимди кошуп аттык эле? Мээрим, так, билбейм. Максат дегенди коштук. Бул карап туруңуздар азыр. Биздин максат болуп калды, максат экен. Мынакей тизменин башына кошту да бул. Unshift башына кошот. Эгерде эле ушул unshift'ин ордуна эми көбүнчө негизи биздики аягына кошулат да. Push'ту берсек, максат аягына кошулат. Мына ушул нерселер маанилүү ыкмалардан. Бул жерде достор мына unshift берилген, push берилген, анан pop деген бар. Элементтин алып салып анан кайра кайтарат да. Могул pop десек, мынакей Турат, Мурат, Канат, Мээрим бар эле, Мээримди алып салат. Акыркы элементти алып салып атат да, ошол pop деген. Же болбосо мисалы Турат дегенди берсек, эмне кылат? Аны албайт. Анткени pop бул эң акыркыны гана ала берет да. Ошол мунун ичиндеги нерсени карабайт. Ошон үчүн
акырынан алып салууда ушуну колдонот экенбиз. Shift деген массивден биринчи элементти алып салат экен. Андан кийин toString деген бар. Пункттардын үтүр менен ажыратылган тизмесин кайтарат. То есть булардын бардыгын жөн эле үтүр менен ажыратып эле буларды string кылып кайтарып берет. Негизи көп эле программалоо тилдеринде кандайдыр бир нерсени stringге өткөрүүдө toString деген колдонулат. Join деген ыкма бар. Бул массивдин же массивге окшош нерсенин бардык элементтерин сапка бириктирет. То есть могул string экөө бир аз окшоп кетет. Join дегенде бул дагы ошол string кылып бардыгын бир сапка бириктирип берет да. Андан кийин бул жерде аябай кызыктуу бир нерсе бар. Reverse деген бар. Эгерде ушуну колдоно турган болсок, бизде кандайдыр бир тизме берилген, ага могул reverse дегенди кошо турган болсок, бул биздеги болгон массивти мындай тескериден кайтарып берет. Так, I'm sorry. Array, так. Reverse'ден кийин каша болушу керек экен бул жерде. Каша калып калыптыр. Мондай учурда бул биздеги тизмени тескериден кайтарып берет. Мээримден баштап кайра эле бардыгын чыгарып берет. Так, андан кийин concat деген ыкма бар, includes деген бар. Достор, убакыт бүтүп калды. Көнүгүүлөргө, башка нерселерге токтой албайбыз. Мынакей JavaScript Arrays деген Puzzle web сайтында, developer сайтында Мирлан агайга дагы бир жолу рахмат. Бардык материалдарды алган, бул жерге жыйнап койгон. Таап, карап, окуп, практикалап, ар бирин көрсөңүздөр болот, достор. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшы окуңуздар, жакшы аракет кылыңыздар. Сөзсүз аракет кылсаңыздар берекет болот. 1 сааттын ичинде бүтүргөнгө аракет кылдым. Аяк жактарын бир аз шаштым. Окей, достор. Ошол бүгүнкү сабакты ушул жерден токтотобуз.